Жалпы элдик каналдын көрүүчүлөрүнө ысык салам жолдойбуз. Достор, биз азыркы учурда Ош шаарындагы, тагыраак айтканда Бабараймова 55А же болбосо Модерн аталышындагы ушундай өзүңүздөр байкагандай үй эмеректерин саткан дүкөндүн товарларыны сонуп сиздерге көргөзүп бермекчибиз. Андыктан достор, бул видеону акырына чейин көрүңүздөр. Видеого лайкты дагы басканды унутпаңыздар. Ал эми бизге бул товарлар жөнүндө айтып берип, сиздерге сонун мебелдерди көрсөтүп бергенге жардам бере турган мына Фархат акабыз. Assalamu алейкум. Кандайсыз ака? Содаңыздар болуп атабы? Жакшы, рахмат. Биринчиден убактыңызды бөлүп биздин көрүүчүлөрүбүзгө жакшы маалымат бергенге макул болгонуңузга чоң рахмат. Товарларыңыздар чындыгында сонун экен. Бул көчөдө өзү негизи мебель саткан дүкөндөр көп экен. Анан арасынан карап сиздердин дүкөнүңүздөр көзүбүзгө жылт этип көрүнгөндөн сразу эле сиздерди чагылдырайлы дедик. Рахмат. Эми сизге дагы бир неме. Сыртка чыксаңыз 125 маршрутканы пасырагында. Конечниги бар, бул жакта 125ти. Мурунку вещевой рынок бияк. Достор, адресин дагы бир жолу тактап айта кетели. Мына Фархат ака өзү айтып атат. 125 маршрутканын конечныйында экен. Детский городской больницага бурулган көчөнүн башында. Детский городской больницага бурулган көчөнүн башында бывший вещевой рынок. Анан видеонун башында дагы бир суроо, Фархат ака. Жеткирүү жагы кандай, установка жагы кандай? Азыр эми биздин көрүүчүлөрүбүз Кыргызстандын ар кайсы жагынан көрөт. Бишкектен көргөндөр бар, Жалал Абадтан көрүүчүлөрүбүз бар, Баткенден дегендей. Бизде основной шаардын ичине жеткирип коюп бериши бекер. Ош шаары боюнча. Ош шаарынын ичинде бекер. Дом болсо биринчи этажы бекер, уже экинчи, үчүнчү этажы кеткенде уже ого карап, этажына карап акча алынат уже. Алып чыгыш бир аз дискомфорт болот. Бекер алып чыгып коюп берилет. Балдар жөө көтөрүп алып чыкса, ого кичине менетиге акча алабыз. Кошумча акча алабыз. Башка жактагыларчы? Райондорго болсо, мисалы үчүн Кара Суга чыга турган болсоңуз, мына сыртта портер 1000 сом десе, биз 800 сом алабыз, кичине жол кирасиге кылып туруп. Жеңилирээк кылып туруп алып барып установкасын кылып беребиз бекер. Просто али машинанын немесиге, соляркасы баягына кичине ошого акча алынат. Жалал Абад, Өзгөн, Баткендиктер дагы заказ кылса болот. Заказ кылса болот. Жол киресин төлөйт. Установкасы бекер, ошонун ичинде болот. Алыс болсо дагы. Алыс болсо дагы. Көрдүңүздөр, достор. Кыргызстандын демек Бишкекчи, Бишкек жагында дагы болот. Бишкекте эми онун немеси бар. Основной бизде көбүрөөк клиенттер биз өзүбүз алып кетип туруп эме кылабыз дейт. Ошого онча немеси жок аны. Бирок алып барып коюп берсек, эми канча күн убакыт кетет. Ошого карап устаздын акчасын биз төлөп беребиз. Клиенттен кошуп алып туруп, анан төлөп беребиз. Бишкектен да значит заказ кылса болот, сизге чыкса болот, Чыкса болот. Көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Бишкектен көрүп жатасызбы, Жалал Абадтанбы, Баткенби, кайсыл жакта болсоңуз дагы сөзсүз түрдө видеонун акырына чейин көрүңүздөр. Сиз балким издеген мебелди, эмеректи ушул жерден таап калсаңыз, заказ берсеңиздер болот, Болот, бемалал болсо кылса болот. Жакшы, эми кайсыл немеңизден баштасак? Кайсыл жагынан айтып бересиз? Мягкий мебелден баштасак, мягкий мебелдерибиз мына. Буларды өзүбүз жасайбыз, буларды деле. 52 000 сом столу менен. Столу менен, 52 000. Бул 240-ка 360. Мынандайга узундугу 240-ка 360 болот. Бул трансформер боло берет. Мисалы үчүн, мына бурчу мына коем десем боло берет, айырмасы жок. Эмнелерден бөлүнөт экен да, мындай болот. Мына асты спальный боло турган да булар, мисалы үчүн. Мына асты тартылып чыгат. Спальный боло турган. Спальный кылып иштетсе боло берет. Мисалы үчүн жок, бияк кыскараак десем, мына жерге койсо, мына жака эми чогуу келип эме болуп кала берет мына бул. Канча дедиңиз? Комплект баасы? 52 000 сом. Столу менен кошо, Ооба. 5 стол болсо 46 000 сом. 46 000 сом. Анан ака дагы бир суроо. Аны дагы мени сөзсүз көрүүчүлөр айтат, эмнеге сурап койбойсуң деп. Бул мебелдерди кайсыл жактан жасалат? Кайсыл жактын эме материалдарын колдоносуздар? Бул жасаш основной немеде, мына корпусной мебелдерди основной, мына мебелдерди, мына подвал цехыбыз шу жерде. Мягкий мебелди цехыбыз башка жерде. Башка немеден, өзү биздин цех. Демек өзүңүздөр өндүрөсүздөр, шкафтарды дагы, мына бар жок да. Мягкий мебелдерди дагы бар жок, Анан материал эми основной эми Россиядан келет го. Материал российский. Анан фурнитура, запчастарыбыз китайский эми.
Кытайдын жакшы сапаттуусунан колдоносуздар, э? Анан мынаны карап коесуз. Мисалы үчүн мынабы кухонныйыбыз витринага көргөзмөгө жасалган мынабы, мисалы үчүн мынабы. Бул аз турушу мынаны 300 миң сом дейбиз да. 300 миң? Неге кымбат десе клиенттер, мисалы үчүн мынабы бир ручкабыз мына, көрдүңүз, полный витринага да 1800 сомдук ручка болот мынабы. Анан мынандай, мына механизмибиз 8,5 миң сом турат механизмди өзү. Без мынадан сырткары. Анан мына мындай этого неме кылып коесуз, мына. Бул датчиктер мына. Полный өчөп, светтер мынаяктан күйүп жанат. Мынерден эле мындай, кана? Мына мынерден мындай кылсаң. Мындай кылсаң, жок, сыйпап койсоңуз мынантип эле мына. Болот бет. Мындай кылсаң жанат экен. Кайра мындай кылсаң, мына. Мындай кылсаң жанып өчөт экен, а? Мына полный биякта уже фурнитурасын эсебиге кымбат да. Мисалы үчүн мынандай фурнитура оз тартып кете турган полный биякта ошо запчасын эсебиге кымбат да. Механизмдар эсебиге. Демек, сиздердин мебелдериңиздерди өзү баягы усталар айтып калчу эле ушул нерселерин жакшы маани бериш керек деп, э? Фурнитура замочкаларына, немелерине. Демек, сиздерде гарантия бар, жакшы сапаттуусунан коесуздар. Ошон үчүн бааларыңыздар дагы бир аз баягы базардагы немеге караганда кымбатыраак болушу мүмкүн, бирок сапаты жагынан ошого сапат жагынан кылынат. Instagram баракчабызды неме кылып койсоңуз болот. modern.osh деген немебизде Instagram. Сөз түрдө Instagram номериңиздерди чыгарабыз. Бул 300 миң экен, ушундай размерде. Бул мисал катары. Кухонныйыбыз өзү 18 миң сомдон 45 миң сомго чейин метр, погонный метр. Буягы уже материалына карап, немесине карап кете берет. Ар кимдин өзүнүн баягы индивидуальный кухнясына карап заказ кылса жаса бересиздер, э? Өзүбүз барып ченеп үйүнө. Бирок барып ченеп келишибиз 300 сом болот, шаардын ичинде болсо. Анан мебель заказ берсе 300 сом ошонун ичине кирип кетет. Али немесинен кетпейт да. Мисалы үчүн мынанча мебель болду десе 300 сом бердим эле дейт, биз 300 сом минус кылып коебуз. Болду. Мындайча айтканда баштапкы төлөм деп эсептеп койсок болот экен да. Замер платный бирок ошо 300 сом бирок немесине кирип кетет. Клиент чөнтөгүнөн кетпейт. Так, эми бул мебелдериңизди көргөзөлүбү? Бул мягкий мебель, бул деле бу местный производство өзүбүздүкү 3 метрге 1,70. Бул деле спальный болот. Акчасы 38 миң сом. 38 миң сом экен, достор. Буну неге кымбатыраак десе, ошо айтканыбыздай башта сапат жагы материалдары жакшы окшойт, э, буну. Сапат ичиде поролондору, жыгачтары неме кылынат да. Основной поддон ояк бияктан иштетилет да, биз ондай эмес. Рейка жыгачтарыбыз жакшысынан неме кылып иштетилет. Бул жакча. Бул деле ошондой. Бирдей, просто цвети башка. Бундагы баасы 38 миң сом. 38 миң сом. Кеми бар экен? Эми көп эмес, кичине түшүп беребиз. Содалашса болот, э? Содалашса болот, бирок көп түшө албайбыз. Болду. Эмне дегенде азыр бола турганын уже почти айтып койдум да. Бола турган бааны айттыңызбы? Шкафтагы жакшы сиздерде мындай чындыгында жакшы мебелдер бар экен. Киргенде эле алыстан эле биз машинада өтүп баратып эле мына көзүбүзгө жарк этип көрүндү да. Кудай кааласа ош клиенттерди көбүнөн алып эме кылышка аракет кылып атат. Бул спальный комплект мененби? Комплект. Шкаф, кровать, 2 тумбасы, анан трюмосу мынабы. Мынасы менен, 85 миң сом. 85 миң сом. Анан ич жагына келсек, мына. Мына жак полкалары, мына мужской жакта. Костюм көйнөктөрдү илип койсо, анан тартып туруп, шымды үтүктөп эле салып коет мына жерге, тегиз эле. Мына бильёларга, бильё, сильёлар салынат. Анча-мынча аяк биягы үйгө барганда регулировка кылып коюлуп берет. Полный неме кылганда. Мына уже аялдарга, уже узун кийимдер илине турган жер. Албетте аялдарга чоң место, бизге бир эркектерге бир полка жетиштүү деген. Шкаф 2,40га 2,10. Ширинасы мына ич немеси 60. Общий немеси 60 болот. Анан бир нерсени айтып коеюн, матрасыбыз Lina, Бишкектики. Матрас дозу 1,60га 2 классиги 12.100 сом турат. Без матрас алса 12 миң сом минус кылып беребиз. 85 миңден минус болот, 12 миң сом минус кылып беребиз. Матрастагы Lina өзү негизи жакшы да турабы? Бул бааланат, билишет, 1 жыл гарантия беребиз матрас дозуга. Фирма 1 жыл гарантия берет буга. Так, тумбалары бар экен. Бул бар экен. Бунун кандай өзгөчөлүктөрү да? Бул ошо полностью мына ПВХ кромка бизде. Полностью ПВХ, тартмайлары телескопический тартмайлары.
килим эмес, алгындай шарак-шуруктан эмес, мына чеки капталдары, запчастары. Көрдүңүз, полный деталь, мына ичиге чейин полный кромкаларын жасатабыз биз. Жакшы. Өтө сонун. Детский кроваттарыбыз мына. Бул жакта детский кроваттар да бар экен, достор. 2 кабаттуу же болбосо бир немелеби? Булардын баасы кандай? Булар 15 000 сом. 15 000 сом. Бир немеси эле, ошондой. Бир турушу, 1.80 ге 80. 1.80 ге 80. Жакшы, 15 000 сомго болот экен. Достор, видеону сөзсүз түрдө акырына чейин көрүп туруңуздар. Бул Фархат акелердин дагы экинчи этажда дагы мебелдериңиздер бар экен, а? Бар, дагы башка шкафтардын түрү бар экен, ошолорду буйруса сиздерге сонун кылып көргөзөйлү. Бул спальный гарнитур 75 000 сом. Полный немеси жок мына, бар жок. Иштери жанагында айткандай бар жок эме. Ашык-машыктары даучу, кой берсеңиз оз жабыла турган. Тарс этип жабылып кетпейт, а, мындай өзү. Ортосу мына бассаңыз ачыла турган жерлери, мына полка. Муну басып койсоңуз ачылат. Кайтадан мындай кылсаң жабылат. Мына аяктары уже жанагындай кийим эле турган полка. Бул размер кандай? Булар эми шкафтары стандарт эле болсо керек. Бул бийиктиги 2.10, турасы 2.47. Кичине узунураак. Бул деле ошондой классика 12 000 сомдук матрасы менен. 75 000 сом. 75 000. Бул жакта тумбасы бар экен, немеси бар экен. Тримосу бар, 2 тримосу, 2 тумбасы, шкафы. Так, булуңуз эмне? Бул компьютерный столубуз. 1.30 размери. Акчасы 9,5 000 сом. 9,5 000 сом экен. Бул жагы үстү бар экен, достор. Элдер немеси бар. Неге кымбат деген, ошолорго эми айтабыз. Мына мисалы үчүн полностью ПВХ кромка, ашык-машыктары жакшысынан, тартмайлар телескопический. Кандай дейсиз? Телескопический. Телескопический деп коебу, э? Али, шарик менен да, алгындай неме эмес. Бул прихожийбиз. Бул прихожийга экен, а? Анан ака сиздерге мисалы шкафтын размерлерини же балким бир тур эмес болуп индивидуальный заказ кылган болсо болот, э? Ооба, заказ кабыл алабыз. Заказ. Ооба, любой размерге, любой немеге айтып атам, өзүбүз барып ченеп келип, же кааласам мен өзүмдүн дизайным менен мага мондай жасап бер деп сүрөтүн көтөрүп келсем, жасап бересиздер. Размерин айтсаңыз, бул жерде биз компьютерде просто деген программа менен чийип чыгарып көрсөтүп беребиз. Клиент менен кеңешип туруп, мынандай болот, кандай дейсиз деп туруп, ошого карап жасайбыз анан. Сүрөтүнөн бери компьютерден чыгарасыздар, э? Мына шкафыңыздар эми жакшы экен, а? Чото? Бул шкафыбыз, мына кровать сатылып кетип калды. Комплект 95 000 сом эле өзү. Кроватын бизде бөлүп ал сайын боло берет да бизде. Мага ушул жакта шкаф, э? Значит, спальный дагы дерзкий болсо керек эле, э? Сүрөтүнөн көрсөтөм неме кылсаңыз, кроватын. Бул канча 85 95 000 сом. 95 000 сом, комплект эле, ооба. Спальныйны алам деген болсо алып келип бересиздер да, бар да? Уже жасап атат балдар. Жасап атат, э? Бул деле ошондой, эшиктери полный өзү жабылат. Али эч бизде ондай неме эмес. Койсоңуз өзү кете берет турган. Бул крашеный деп коет, анан мына МДФ үстүнө краска кылып туруп жасайбыз буга. Ошо бул башкача материал экен, эмне менен жасаптыр деп ойлоп атам. МДФ экен да? Ошол эсебиге кымбатыраак. Мыналар дагы, значит, МДФ окшойт, а? Полный лицевая эшиктери ошондой. Бул башкачараак го, ошодо жакшы дизайнды иштепсиздер, а, бул неме да? Ошондой. Анан бул спальныйга келсек, бул 85 000 сомдук спальный. Шкафтарыбыз мына. Полный иштери полка. Ошо полный немелери ошо басып ачыла турган, тартмайлары. Бирок бул мына ортопедический матрас. Мына ошо менен алам десе 4 000 сом доплата кылат. Бул баягы 12 000 сомдук немеге караганда башкачараак. Бул ортопедический. Буну бир спальный местасы 110 кг рассчитан. Али чоң оор адамдарга, бел ооруй турган адамдарга ошо мына ортопед матрас менен эме кылынат. Беркилер канча килограмм? Бул 75 кг рассчитан. 75 кг, э? Бир спальный местасы. Биз бемалал биз мен дагы сал илеш калат экенмин да беркиге. Ооба, ошондой кыла берет. Тримолар мына полный, мыналар иштери полка. Немени башкача кылып алмаштырып алса болот, э? Ооба, матрасты жок. Матрасты беригинде десе, ошо матрастын немесин чыгарып беребиз. Шкафтарыбыз мына 1,5 метрлик шкафтарыбыз.
Булар комплект эмес, өзү эле экен, а? Отдельно, мына 1,5 метр, bir жагы полка, bir жагы неме, асты тартмайлары бар. Бул үйгө барганда мына тормозлары бар да, полный баргандан кийин регулировка кылынып, коюлуп берилет. Азыр үйүнү полный немесине карап туруп кылып берилет. Буну канча дедиңиз? Бул 22 000 сом. 22 000 сом өзү, шкаф, а? Анан мына эшиктеги бар, кааласаңыз, бул 20 000 сом. Бул 20 000 сом экен, достор. 1,5 метр, 2,10 бийиктиги. Буттар ушундай өзү, же просто сиздер примерге кылып койгонсуздарбы? Мындай кылганыбыз себеби астыда чаң-паң болсо арчып тазалап турат, анан мынаны любой үйдө аялдар аяк бияка тартып жылдырып тазалайт да. Мына иштеке болбойт, сынып кетпейт. А бул оңой эле жылабы? Аяк бияка жылдырса тайгаланып жүрө берет да, мына иштеке болбойт. Жакшы. Жакшы ойлоптур. Бүт бардык немеңиздер ушундай экен, а? Ошого немеге өткөнбүз. Мисалы анан мынабы али бериңде жөнөкөй пяткабыз, мынандай пяткалар. Бул 1 сом турат да. Буналар кымбатыраак. За счет этого сиздердин багыңыздар дагы бир аз айтып атам, биз качество жакка карайбыз. Ошо нерсе. Гарантия бар. Сиздер эми кардарга иштейсиздер да туурабы? Кайра кайтып келгендей болуш керек. Гарантия кандай гарантия? Мисалы үчүн мынаны ошондой турушу мисалы үчүн 1 жылга чейин мыналар өзү бузулуп калса, биз кылып беребиз. 1 жылдын ичинде. Мисалы үчүн мына үйдө жаш балалар тартып, аяк бияк кылып, сындырып эме кылса, ого гарантия жок. Иштетишке карайт деп атам, биринчи очур. Ошондой. Буну эми чыгарып атабыз. Кудай кааласа 1-2 күндө бүтөт. Мына баш жагында кичине өзгөрүштөр бар мынаяктарында. Толук бүтө элек экен, а? Мындай кыла элек. Эми кылып туруп чыгарабыз мындай. Новинка деп койсок болот экен да. Бунун акчасы канча болот? Буну эми эме кылабыз, где-то 87 000 тегерегинде болуш керек. Жакшы, значит 85 000 берет экенсиздер да. Кудай кааласа келишип калса. Үстүндө көргөзөйлү, а? Жүрөриң үстүгө. Бу трехместный качели. Ошо Ратаңдыкы, Ташкент 35 000 сом турат. 3 кишилиги. Мына немелери входит. Ичинде басында. Буну деле шаардын ичине алып барып коюп беребиз. Бул 3 кишилик экен, отуруп көрсөм болобу? Удобный экен, ушул. 300 килода адам көтөрө берет бемалал. Эки жакка бул мындай неме боло берет? Иштеге болот. Нормально отура беребиз. Жакшы, вообще сонун экен, эс алгангачы. Буну түрлөрү бар, светтери. Ошондой мынандай чоко деген свети бар, анан орех свети бар, анан травертин деген свети бар. Бир YouTube'да көрдүм эле, жаман көп жасап чыгарышып атат го ушундан, а? Эми булар местный болсо керек. Булар эми немеден келет. Ташкент. Фабричный, немеден, Ташкенттен немесинен келет да. Айырмасы кандай дедиңиз? Ошолор менен үйдө мисалы жасагандар менен. Булар основной мына ичинде темирден, мыналар темир, булар алегиндей печкеде чыга турган немелерден булар иштеке болбойт. Краскалары, аяк бияктары, анан мынау немеси пластиктары да, бул пластик эмес да, пол ратаң деп коет. Ошондой але күндө тура берет, жамгырда тура берет, иштеке болбойт. Оңуп, бул краска берилгенби өзү? Жок. Өзү ушундай нарыктап материал. Ошондой. Бул жагыңызда дагы вообще сиз люстра дагы сатат окшойсуз, а? Ооба. Бир основной мягкий мебелибиз Линаныкы. Чектен келет. Буларды эми өзү көрүп заказ кылып неме кылса боло берет, буларды эле. Мына үстө неме люстра. Люстра менен келсем боло берет. Жакшы, жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, бул модерн дүкөнүндө 2 кабаттуу экен. Биринчи этажындагы мебелдерди көргөздүк. Азыр эми бул жерде экинчи этажында Линанын эмеректери сатылат экен. Анан люстралар дагы сатылат экен, достор. Ушуларды сиздерге сон кылып көргөзөлү анда. Буларды эми сапатын билсе керек, айтыштын кереги жок. Линаны билишет баары. Линаны билишет. Акча жагынан бир сыйра неме кылып коелу. Немелери сеналарын жазып чыгарып койгонбуз. Бул 136 800 сом комплект экен, а? Тройка. Ичине түшүп беребиз буларды. Вообще, кана бир отуруп коеюнчу да эле. Вообще сонун, Отуруп эле алып кетсеңиз деле боло берет. Алып кете берейинби? Акчасын төлөп. Акчасын төлөп. Так, бул жер болсо 189 777 сом деп коюптур. Буга эми вообще койгонсуздар го, 777 кылып. Бул тройка. Жакшы, бунуңуздар болсо 69 777 сом экен. Мына ушул өзү экен, а? Булар деле спальный болот. Мындай кылып ачсаң спальный болот экен. Болот, спальный. Эми материалдын чындыгында бирок баасына жараша окшойт.
вообще башкача да, кырмыган элечи. Бул жак болсо 65.777 сом экен достор. Бул үчөө экен, 2 креслосу анан ортосундагы. Бул жак болсо 119.777 сом экен достор. Бул жерде болсом, так. Буга отуруп көрөйүн мунага. Буга да отуруп көрөйүнбү? Ошо аябай эң мягкий мебелибиз ошо. Действительно, чындыгында жумшак экен, да? Бул жакта 115.777 сом экен. Мына сары жумшак мерегибиз. Бул жак болсом 74.777 сом экен достор. Достор, мебелдердин баарын көргөздүк. Албетте Фархат акелердин номерин чыгарып коебуз. Чалып дагы мен суралбай калган вопростор, суроолор болгон болсо өзүнө бересиздер. Биздин кардарлар чалган болсо сөзсүз түрдө скидканы кылып бересиздер. Болду, силер да айтсаңар болду. Жакшы сыйлык сүйлөп тейле бересиздер, да? Болду. Достор, видеого сөзсүз түрдө лайкты басыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.